Павлодар облусунда сак дооруна таандык сейрек кездешүүчү буюмдар табылды. Бул эки коло бычак. Изилдөөчүлөрдүн айтымында алар аймакта табылган ушул металлдан жасалган эң байыркы буюмдардын бири. Белгилүү болгондой, канжарлар байыркы технология боюнча куюлган. Бул жадыгерге карап, осы өнөрдө Бул экспонаттарга карап, бул аймакта эрте темир доорунда эле жез эритүү иштери жүргүзүлгөнүн көрүүгө болот. Ошол убакта металл менен иштөөнүн өзгөчө мезгили болгонун ачык айта алабыз. Сол убакта ерекше сол металлмен жұмыс жасалатын кезеңин ашык айта аламыз. Маргулан университетинин студенттери жайкы талаа практикасы учурунда Торайгыр көлүнүн жанындагы коргондордон тасмола маданиятынын өкүлдөрүнүн калдыктарын табышты. Алар жерге берилген адамдын жынысын, жашын жана антропологиялык мүнөздөмөлөрүн аныктай алышты. Тас жәшіктегі адам сүйегі эмбрион қалпында жатқан болатын. Дал жәшіктеги адам сөөгү эмбрион абалында жаткан. Биринчи катмар топуракта сак дооруна таандык адам сөөгү табылды. Экинчи топурак катмарынан андрон маданиятына таандык байыркы адам сөөктөрү табылган. Ушул казуу иштеринде биз эки маданияттын бириккенин көрөбүз. Казба жұмыстарында біз екі мәдениеттің ұштастырғанын көреміз. Данные уникальные находки Бул өзгөчө табылга. Буга чейин Павлодар облусунун аймагында 10го жакын ушундай буюмдар табылган. Алар бул аймактын тарыхын, Түндүк Батыш, Сары Арка жана Павлодар аймагына тиешелүү Эртиш өрөөнүнүн аймагында металлургиянын кандай өнүккөнү тууралуу маалымат берет. на территории северо-западной Сары-Арки и Павлодарского Прииртышья в целом. Белгилей кетсек, Маргулан университети Баянауыл аймагында 10 жылдан ашык изилдөө жүргүзүп келет. Адистер табылган буюмдар Борбордук Азия талаасындагы маданий үндөштүктү көрсөтөт дешет.